Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен деп, биз андан ары көрсөтүүбүздү алдыга карай улантып бермекчибиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, бүгүнкү биздин тема негизи эле ушул дени сак жашоого үндөгөн, ден соолугубузга пайда келтирген маалыматтар менен бөлүшүү эмеспи? Ал эми кезектеги биздин студиябызга келген меймандар дал ушул тармакта өзгөчө үзүрлүү эмгек аткарып келе жаткан учуру, себеби дал ушул мезгилде атактуу жана ошондой эле белгилүү бир приоритеттүү Кыргызстандын спортторунун бири болгон дзюдо боюнча сөз болмокчу. Белгилей кетсек, былтыркы жылы дал ушул октябрь айынан баштап көптөгөн дзюдо сүйүүчүлөрдү атайын кабыл алып ишке кирген Кыргызстанда алгачкы жолу дзюдо академиясы түзүлгөн. Дал ушул академия тууралуу, анын жетишкендиктери тууралуу, өзгөчөлүктөрү тууралуу, саясаты тууралуу кеңирээк маалымат алыш үчүн студиябызга сыйлуу меймандарыбызды чакырганбыз. Тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын Улуттук дзюдо федерациясынын аткаруучу катчысы Урматбек Маткеримов жана ошондой эле машыктыруучусу дзюдо академиясынын спортчу айымыбыз Гүлжаз Саимова келип турган учурлары. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Мынакей дзюдо академиясы былтыр октябрдан баштап калуучуларды кабыл ала баштаса, ачылды апрель айында, былтыркы жылы. Анан эң алгач эле Урмат мырза, сизге суроомду затайын дедим эле. Дегеле ушул дзюдо академиясынын ачылышы Кыргызстанга негизи эле канчалык деңгээлде керек эле жана азыркы кездеги анын аброю, ролу кандай? Баарыңыздар билесиздер, ошол биздин дзюдо академиясы эл аралык статуска ээ болуп ачылды. Бул академиябыздын ачылышына эл аралык дзюдо федерациясынын президенти Мариус Визер баш болуп, Азия дзюдо биримдигинин президенти Убей Талянзи болушуп, бизде апрель айында өткөн чоңдор арасында чемпионат Азия жана Океания болгон континентте чемпионат Азия болуп аткан убакта келип ачышты, салтанаттуу ачылышына катышып. Бул биздин академия азыркы замандын талабына жооп берген академия. Бул академияда Орто Азиядагы бир чоң бир академиялардын бири деп санасак болот. Ал академиябыз азыркы шартка ылайык заманбап жабдуулар менен жабдылган. Биздин азыркы убакта иштеп аткан машыктыруучуларыбыз дагы ошол өзлөрү мурда дзюдо спорту менен машыгып, эл аралык деңгээлдерде өзлөрүн бийик көргөзгөн спортчу агайлар, эжейлерибиз иштейт. Азыркы заманга эми керектүү эле нерсе, себеби баягы ден соолукка баарыбыз үндөйбүз. Биз дагы жаңы өсүп келе жаткан бөбөктөрүбүздү, карындаштарды, ошондой эле өзүбүз курактуу андан улуу адамдарды да ошо биздин академияга келип көрүп, машыгып, баягы азыркы чыңдаш керек. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде түз эфир иштеп жаткан мезгили, андыктан эгерде дал ушул жаатта сурооңуздар, пикирлериңиздер болсо, өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Биздин байланыш телефондорду азыр экрандан көрүп жатасыздар. Түз эфир 0312 67 01 91, ал эми WhatsApp номерибиз 0501 67 01 91. Андыктан өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөр болсо калтырсаңыздар болот. Ал эми кезекти Гүлжаз айым сизге узатсак, сиз негизи эле дзюдо жаатында, ушул дзюдо спортуна канчадан бери машыгып, дал ушул жаатта жүрөсүз? Мен 16 жашыман баштап машыккам. Бирок машыктыруучу катары октябрдан баштап дзюдо академиясында машыктыруучу болуп калдым. Негизи эле машыктыруучу азыркы учурда дзюдо академиясында кандай милдетти аткарып атат? Негизи эле сиздин ушул машыгып жаткан тарбиялоочуларыңыздар кимдер? Бизде машыктыруучулар мурунку спортсмендер, мурун чоң спорт дзюдодо чоң деңгээлдерге жеткен спортсмендер. Анан тышкары биздин чоң мурун дзюдо сборныйнын главный тренери азыркы учурда бизде да машыктыруучу болуп иштейт. А кимдерди машыктырып жатасыздар? Биз кичинекей балдарды 4 жаштан баштап кабыл алабыз. Андан сырткары ден соолук группабыз бар. Ал жакта возрастка ограничение жок.
Каалагандар, дзюдо менен алгачкы жолу машыккандар. Анан дал ушул академиянын дагы бир өзгөчөлүгү, бул жерде ушул Кыргыз улуттук курама команда дагы келип машыгып жатып, сборлорун өткөрүп турбайбы? Урмат мырза. Ооба, ошондой. Бул биздин ошо академия салынган ошо дагы бир ошо максаттын бири ошо биздин Кыргыз улуттук курама командабыз баягы чет мамлекеттен келе турган конокторубуз болот. Казакстан Республикасынан, Өзбекстандан баягы спортчулар, агайлар ортосунда баягы опыт алыш үчүн баягы заманбап керек экен да бундайчы. Ушундай атайын академиячы. Бул академияда ошо биздин улуттук команда и башка мамлекеттикилер келип бири-бири менен баягы күрөшүп, опыт алып, агайлар бири-биринен опыт алып ушундай ортодо мамиле түзүлөт экен да. Анан негизи эле бул академия болуп аты эле айтып тургандан кийин бул жөн эле машыктыруучу зал эмес, мунун дагы кандайдыр бир чоң даражасы бар да. Ооба, бул академияга бизге даражасы бар. Бул академиянын бизге эл аралык дзюдо федерациясынын президенти тарабынан баягы биздин ушул Кыргызстанда академия регионалдык эл аралык академиянын регионалдык баягы филиалы деп бизге ошондой баягы региональный международный статус берген да бул академияга. Академиянын ичинде атайын илип койгонбуз. Ал ошол статусту баягы келген кишилер көрүп, академиянын деңгээлин действительно ошондой академия экенин билинип турат да. Түшүнүктүү. Өзү айым айта кетсеңиз, негизи эле азыркы учурда ушул 4 жаштан баштап кабыл алабыз деп жатпайсызбы? Негизи ушул академиядан келечекте спортко, деги эле дзюдого салымын кошо турган чемпиондорду тарбиялап чыгуу максатпы? Албетте. Ошол максатта ушул регионалдык академия курулган. Ал эми учурда ушул мынакей октябрь айынан бери жөндөмдүү балдар аныкталып жатабы? Биздин балдарыбыздын деңгээли ар кандай болуп атат да. Эми азыр айтуу кыйын. Жарым жыл хотя бы өтсө, анан буйруса уже көрүнө баштайт. Анан ушул жерде гендердик теңдүүлүк дагы сөз болуп кетет эмеспи? Эмнегедир азыркы кезде дал ушул күрөшүү, кармашуу спорт түрүндө эмнегедир көбүнчө эле мырзалар. Ал эми ушул кыздар келип катышабы дзюдого? Ооба. Бизде кыздар да катышат, анан тышкары аялдар да катышат. Барыңыздарды ушу катышканы, машыкканы чыгарат элем. Машыктыруучу иретинде айта кетсеңиз, эң алгачкы ушул дзюдо менен машыгам деген, дзюдого катышам деген жаран кандай болушу керек? Кандай жөндөмдүүлүккө ээ болушу керек? Мындай особый ограничениялар жок. Негизи өзү машыкканы желаниясы болуш керек. Каалоосу. Каалоосу. Мисалы үчүн 4 жаштан баштап балдарды кабыл алабыз деп жатпайсыздарбы? Ал эрте эмеспи? Балдарды башкаруу, ошол 4 жаштагы балдарды башкаруу, аларга кандайдыр бир ыкмаларды үйрөтүү кыйынчылыгы туунатпайбы? Кичинекей балдардын тренировкасы өзгөчөлүгү бар. Алардын тренировкасы көбүнчө мындай оюн катары болот да. Бирок кичинекей кезинен машыкканы көнүп, чоңойгон сайын оңоюраак болот. Түшүнүктүү. Ал эми курама команда келип да машыгып калган учурда жалпы машыгуулар болуп, алар да кызыгып стимул болобу аларга? Ооба, албетте. Көбүнчө мындай биринчи жолу келгенде биз мындай экскурсия катары көрсөтөбүз, киргизип, бул жакта курама команда, анан ошо чоң балдарды мындай сложный атлетик фигураларын көрүп, мен да ушундай болгум келет деп, ошондой кызыккандар да бар. Жакшы экен. Урмат мырза, айта кетсеңиз, негизи эле дзюдо академиясы ушул курамалар, сборлордо окуу машыгуу иштерин өткөрүп калды деп атпайсыздарбы? Бул федерация кандайдыр бир жаатта, экономикалык жааттан кандайдыр бир пайда алып келдиби? Албетте алып келет. Баягы биринчиден жана мен айтып кеткендей эле, булар спортчулар менен агайлар ортосундагы баягы тажрыйба алмашуу болуп атат эң биринчиден да, эң биринчи максат. Анан мисалы алар бир Казакстан Республикасынан, мисалы бир шаарынан же бир районунан келип биздин академияга машыгып кетип, кадимкидей окуу машыгуу иштери, окуу машыгуу ишин өтүп кетип, алар өзлөрүнүн мамлекетине барат дагы, айтат, анан ал уже башка шаарынан келип, уже башка шаардагылар ушинтип
баягы сборго келип бизге катышып атышты да. Мисалы үчүн башка мамлекеттен келген курама команданын ошол окуу машыгуу иштеринин баары залга кандайдыр төлөнөбү? Албетте атайын абонемент бар. Атайын коюлган прейскурант боюнча өзлөрү ошону төлөп машыгып. Ошондо биздин курама команда чет өлкөлөргө, сборлорго барбай калдыбы ошондо? Жок, албетте барат, барбайт деген эмес. Бул баягы биздин академияга келгенде баягы угуп алышып, казактар, казак эли, өзбектер ушундай Чехия мамлекетинен келишти, бизге дагы келип кетишти. Биздин балдар деле башка мамлекетке барганда бир чоң ири мелдештерден кийин бүткөндөн кийин 2 күн 3 күндүк окутуу машыгуу жыйыны болот, ошол жака катышып турат. Мен ойлоп атпайм, мисалы үчүн мурун шарт болбогондугуна байланыштуу алар аргасыздан башка мамлекеттерге барып же көлгө барып машыгып келишчү эмес беле? Эми буякта мындай академия турса, ошол кандайдыр жеңилдик жараттыгы курама команда үчүн деп. Жеңилдик жаратты. Биз баягы биздин агайлар жана айтып кеткендей эле, өзлөрү биз федерация тарабынан баягы ортодо мамиле бар, кат жазышы бири-бирибизге, кандай кайсыл убакытта, кайсыл мезгилде ошол окутуу машыгуу жыйын өткөрөбүз десек, биздин академия ачык дегендей. Түшүнүктүү. Анан мисалы үчүн айтып калдыңыз, мынакей чет жактан келип машыгып, бияктан кадимкидей бир өздөрү дагы иш-чараларды өткөрүп кетишет деп. Ал эми алар бир гана залдабы же атайын жатаканалардагы курулуу маселеси барбы, же балким биз билбеген кандайдыр бир ушундай шарттар түзүлгөн? Азыркы тапта ошол жатакана жана башка тамактануу жерлери бүткөнү калды. Жакын тапта академияны алкаганда жакын тапта бүтөт, Кудай буйрса бүтсө толук камдуу баягы базага айланат экен да? Чоң спорттук мекемеге айланат да. Абдан жакшы. Негизи эле чет жактан, чет өлкөдөн келип спортчулар бир гана ушул спорт жаатка салым кошпостон, туристтик жаатка дагы салымын кошот экен да. Себеби алар ушул Кыргызстан менен саякатташып, тамактанышып, экономикабызга жакшы салым кошуп атыптыр да. Мынакей жогоруда айтып кеттиңиз, буга чейин ушул Чехия, Россия, мынакей Казакстандан келип машыгып кетишти деп. Алардын болгон комментарийси, көз карашы кандай болду ушул зал боюнча? Алар кубанып эле кетти. Себеби баягы биздин зал аябай кенен, баягы чоң болгондуктан баягы окутуу машыгуу процесси жеңил өтөт да. Себеби балдар тыгылышпай, бири-бирин түртүшпөй, кенен, зал чоң. Ал залдын ыңгайлуулугу шаардын баягы орто жеринде жайгашкан, жаныбызда бардык баягы керектүү, жашоого керектүү, мисалы ошол дүкөндөр, дарыкана жана башка ылайыктуу нерселер бар. Менин оюмча ошо казак машыктыруучуларыбыз, ошо Чехиядан келген машыктыруучулар кубанып эле, эмдиги жылы келерин, эмдиги жылы дагы уже баягы көбүрөөк балдар, кыздар болуп келели деген үмүт менен кетишти. Абдан жакшы, бул жакшы жетишкендик болсо керек. Анан менин билишимче, да ушул академияда кайрымдуулук жааты дагы иш алып барат, Кайрымдуулук ишине басым жасайт, обязательно. Бул баягы академияда биз балдарга, кыздарга баягы биз жаш өсүп келаткан жаш балдар, кыздарга стимул болуш үчүн аларга мисалы ар кандай кичинекей спорттук иш-чара өткөрөбүз. Ал жерден баягы балдар, кыздарды уткан балдар, кыздарды сыйлап, утулгандарга өзүнчө учредительный приздерди берип, андан сырткары биздин академиянын максаты бул жерде окутуу дагы бар да. Мен ошондо баса айта кетейин, бул окутуу жагы биздин машыктыруучуларды, мына азыр бизде эл аралык жудо федерациясынын академиясы тарабынан биздин машыктыруучуларды окутуу курсу баягы ачылган. Ал окутуу курсунда азыркы талаптын эрежеси боюнча биздин машыктыруучу эжейлер, агайлар ошол академиянын, эл аралык жудо академиясынын баягы окутуу курсунан өтүш керек. Ошол окутуу курсун бүтүп, сертификат алып, анан биздин агайлар, эжейлер даражага жетет да. Ошол мен ойлойм, ошо биздин академияда ошолдой дүйнө жүзүндө академиялардын бирине кирип,
балким ошо биздин Кыргызстан академиясында дагы биздин чет мамлекеттен келишет, өзүбүздүн агайлар эжелер окуп билим ала алат деп. Кыскасы, дал ошо улуттук академияда учурда эмгектенип жаткан машыктыруучуларга жакшы шарттар, мүмкүнчүлүктөр түзүлүп турду, баягы бийик даражага чыгууга. Ооба. Түшүнүктүү. Мисалы үчүн Гүлжаз айым, сиз ушундай окуу иштерин өткөрдүңүз беле? Жакын арада негизи жумушка ушул академияга машыктыруучу болуп кириш үчүн кандай талаптарды өттүңүз? Жакын арада Урмат мырза айтып кеткендей, биз мындай курс өткөн атабыз, буюрса пландаштырууда эл аралык дзюдо федерациясынын атайын машыктыруучуларга арналган курс бар. Ошол жактан биз курс өткөндөн кийин бизге сертификат берилет. Анан сырткары биз анан башка мамлекеттерге эл аралык даражада Машыктыруучу жок, эме окуп өткөрүүгө? Ооба, эме сбор өткөрсөк болот. Буюрса биздин экономикага чоң салым болот. Себеп дегенде башка мамлекеттерден бизге уже мындай сборго чакыруулар уже келе баштайт. Анын сырткары биздин гостиницабыз уже буюрса бүтөйм деп калды да, ошо өзүбүздүн эле гостиницабызга размещать этип, анан ошондой иштер буюрса пландаштырууда. Андан жакшы мүмкүнчүлүк экен. Анан дагы кайрымдуулук деп калбадым эле, ушул жагын тактай кетсек, менин билишимче, атайын мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр дагы, балдар дагы келип машыгып турушат экен. Аларга өзгөчө машыктыруучу керекпи же жалпы машыгып жаткан залда эле машыгышуу дагы? Алар мындай отдельно бөлүштүрбөй эле бүт эле балдар менен чогуу аралашып тренировка кылышат. Аларга да мындай өзгөчө мамиле. Өзгөчө мамиле жок. Наоборот, алар мындай чогуу баары менен бирге эле мындай машыгышат. Түшүнүктүү. Бул негизде паралимпийцтерди даярдоо жаатында багытталган да, Бизде азыр академияда биздин улуттук курама команда менен кошулуп, пара дзюдо федерациясы билесиздер Кыргызстанда бар. Биздин пара дзюдо спортчу балдар, кыздар да келип, мүмкүнчүлүгү чектелген ден соолугуна байланыштуу. Алар да келип биздин улуттук курама команда менен чогуу окутуу машыгуу процессин өткөрүп турат. Бизге 856 саны менен аяктаган абонентибиз жазган экен. Кайсы жакта жайгашкансыздар? Анан абонементтин баасы канча сом деп сураптыр. Суамбердиева 102/10-да жайгашканбыз. Айына 2,5 миң сом, 12 посещение. 12 жолу 856 саны менен аяктаган абонент, мынакей даректи уктуңуздар, 2,5 миң сом, 12 жолу барып катышат экенсиздер. Ал эми балдарды кабыл алуу 4 жаштан үйдө, Ооба. Ал эми мисалы үчүн чоңдор кааласа, аларга деле баа ушул боюнча калабы же чоңдорго баа өзгөрөбү? Жок, абоненттин баасы бирдей да, чоңдорго да, кичинекейлерге да. Убакытты өздөрү тандап алышат. Убакыт 8-ден баштап, кечки 9:30-га чейин өзүнө ылайыктуу убакыт тандап алса болот. Ал эми мынакей ачылып кабыл иштеп баштагандан бери аз эле убакыт болду, мына жарым жыл болоюн деп калыптыр мындай карагандачы. Анан дал ушул академияга келип, катышып, элдердин ынтызарлуулугу канчалык деңгээлде болуп чыгат учурда? Мен ойлойм, баягы ата-энелерден, балдардын биз академияда карап турабыз. Биздин академияда атайын өзүбүздүн журнал бар да. Ал журналга ата-энелерин жазган каалоо тилектерин, ошол эле балдардын жүзүндөгү күлкүсүн көрүп, алар баягы машыгууга келет дагы, анан кеткенге шашпайт. Мен көп байкайм, алар отуруп алып, кайра кызыгып, машыгып өткөндөн кийин кайра башка группа окутуу машыгуу процессин баштаса, аларды карап, кечке карап, анан баягы мен оюмча академиянын болочокто эмеси кенен эле депчи, келечеги аябай эле. Анан дагы ал жерде мисалы үчүн ошол балким ата-энелер алып келсе, балдарын күтүп турууга кандайдыр шарттар түзүлгөнбү ата-энелер үчүн? Күтүүчү жайлар барбы? Албетте бизде атайын ата-энелерге ылайыктап кафебиз бар. Ошол жакта отуруучу креслолор бар, алар отуруп алып, анын сырткары машыгуу процессин карап отурса болот. Ачык болуп турабы?
Абдан кызык экен. Ал эми негизи эле учурда кайсыл гана тармак болбосун атаандаштык жок, сапат жок дейт эмеспи? Анан дзюдо боюнча деле жеке атайын секциялар, кружоктор, залдар бар эмеспи? Анан алардын деле сиздерге болгон баягы чогуу келишим негизинде иштейли деген сыяктуу сунуштар азыркы учурда болуудабы? Мен ал тарапты азыр айта албайт экенмин, бирок негизи Бишкек боюнча эмес, мен Кыргызстан боюнча айта алам. Жудо бизде баягы көп региондордо, областтарда, шаарларда ачылган залдар толтура да. Мисалы, кээ бирөө баягы өзүнүн жеке ишкер ачып ушундай алып баягы өзүнүн максатында, кээ бирөө баягы мамлекет тарабынан баягы келишим түзүп алышып, ушундай машыгуу иштерин кылып жүрүшөт. Бирок эми баягы Жудо академиясы бул баягы өзү эле айтып турат да, аты статус, эл аралык статуска ээ академия деп жана айтып кеткендей. Даражасы бийик, бул атаандаштыктарды, жеке майда залдарды мындай өзүбүзгө тең көрбөйбүз деген сыяктуубу? Жок, бул андай эмес. Биз антип бөлбөйбүз. Мен жана дагы бир жолу айтып кетейин. Биз Кыргызстан жудо бир, жана айтпадым, Кыргыз Республикасы боюнча болгону баягы биздин академиянын баягы бир максаты улуттук курама команданы, андан сырткары баягы жана айтып кеткендей, биздин агайлар, эжейлерди баягы окутуу максатында бул академиянын ошо бирден бир ошо максаты биздин улуттук курама команданы башка улуттук курама командалар менен бул жакка келгенде окутуу машыгуу процесстеринде бири-бири менен баягы жекеме-жеке машыгып атканда баягы опыт алуу, ушундай максатта курулган да. Эң негизги академиянын өзгөчөлүгү бул ушул Кыргыз улуттук курама командасына жана Кыргыз улуттук ошол дзюдо федерациясынын машыктыруучулардын деңгээлин, даражаларын жогорулатуу, бийиктетүү. Анан баягы Делон Өмүрзаков атындагы спорт стадионунда дагы дзюдонун атайын машыгуучу залы бар эле. Ал жак иштеп жатабы же? Ооба, биз ал жак иштеп атат. Ал башкы спорттук арена, Делон Өмүрзаков атында. Ал жакта биздин 16-17 жашка чейинки улуттук курама команда ошол жакта машыгат. Эртең менен кечинде ошол жакта. Түшүнүктүү. Кандай болгон учурда дагы бул академиянын келечеги кең экен, алдыда мынакей жаңы объектилер курулуп, бул чынында баягы эл аралык деген деңгээлге татыктуу экендигин толугу менен тастыктайт деген ишеничтебиз. Азыркы учурда бул эл аралык даражаны алуу дагы чоң жетишкендик эмеспи? Бул жаатта бир гана ошол Кыргыз улуттук курама команданы эмес, жаш өспүрүмдөрдү, болочок чемпиондорду тарбиялап, мыкты машыктыруучулар өз эмгектерин арнап жаткан кез экен. Андыктан бул жерге барыңыздарды чакырмакчыбыз. Келиңиздер, катышыңыздар, спорт жаатына дзюдого салымыңыздарды кошуңуздар деп, келечекте ошол кийинки олимпиадага бизден кыздар дагы баргандай бир шарттар түзүлсүн демекчибиз. Себеби азыркы учурда кыздардын курама командасы кичине баягы алсыз болуп жаткандай сезилет, урмат мырза. Мен баягы азыр айтып кете алам, ал жаатында азыр биздин жакын арада эле билесиздер, январь, февраль, март 3 ай өттү. Өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги жаштар жана өспүрүмдөр арасында биринчиликтерибиз жана чоңдор арасында чемпионаттар болуп өттү. Улуттук курама команда тобу түзүлдү, топтолду. Азыркы жаатта агайлар, эжейлер баягы алдыда 2022-жыл календардык план боюнча иштерин алып баратат. Жакын арада биздин улуттук курама команда жаштар, чоңдор жана жаш өспүрүм кыздар арасында биздин башкы машыктыруучубуз Исакова Елена ысык көлдө 3 баягы жана айтып кеткендей жашка окутуу машыгуу процессин өткөрөт. Ал жерде андан кийин биздин алдыдагы барчу эл аралык таймаштар турат. Алдыда Ташкентте өтө турчу Ачык Азия кубогу, Алматы шаарында жана башка ошондой эле Европа шаарларда, Европа мамлекетинин шаарларында дегендей. Анын баарына кызы даярдыктар жүрүүдө. Бул кыздар арасында жана мен жана айтып кеткендей, аялдар, кыздар жана жаш өспүрүм кыздар арасында машыгуу. Көп нерсени айтып кеттиңиз, урмат мырза. Жакшы нерселерди айтып кеттиңиз, Гүлжаз айым. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Чынында эле абдан жакшы жүрүлгөнү баштап, мыкты ишти улантып жатканыңыздарды билгилүү болду. Ишиңиздерге ийгилик, эң негизгиси баягы спортто кырсыксыз бардык нерсе болсун деп айтылат эмеспи? Андыктан жакшы игиликтерди көргөзүп,
чынында эле мыкты чемпиондорду тарбиялап чыгыңыздар. Рахмат. Анан убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, студиябыздын меймандары бул Улуттук дзюдо федерациясынын өкүлдөрү жана ошондой эле дзюдо академиясынын адистери машыктыруучулары келди десем жаңылышпасмын. Эскерте кетсем, Кыргыз Республикасынын Улуттук дзюдо федерациясынын аткаруучу катчысы Урматбек Маткеримов жана ошондой эле дзюдо академиясынын машыктыруучусу Гүлжаз Саимова болушту. Ал эми СТВ каналы андан ары өз ишин уланта бермекчи. Бизден алыстабаңыздар.